15-апрель күнү сабак учурунда 7-класстын 2 окуучусунун ортосунда келишпестик болуп, натыйжасында окуучу кыз сознаниясын тиретет, ошондой учур болот экен. Анан ошол моментте эле ошо сабак өтүп аткан мугалим мектеп администрациясына билгизип, анан мектеп жамаатынан тез жардам чакырылыптыр. Тез жардам тез эле учурда келиптир. Адистер кызды реанимировать этип аракет кылышкан, бирок кыз өзүнө келбей ошол жерден көз жумган экен да. Дароо эле байланышыптыр. Дароо эле байланышып, сабак өткөн мугалим, сабак өтүп аткан мугалим дароо эле мектептин администрациясына билдириптир. Мектептин ошол жерде эле класс жетекчисине байланышып, бизде деген мектепте класс жетекчилери алып барат да, мазмундуу ишти, ата-энелер менен мазмундуу ишти класс жетекчилери алып барат. Анан класс жетекчисине байланышып, дароо ата-энесине билдиришиптир. Ата-энелери да келип мектепте болушту кече күнү. Бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп атат. Тергөө иштери жыйынтыкталгандан кийин укук коргоо органдары укуктук баа бергенден кийин анан дагы кандайдыр бир маалымат берет болушубуз керек.